Бүгүнкү чыгарылышта асуу сизге калп айтып жатабы? 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти? 78 000 добуш кайдан алынды? Алар кайда жоголду? Баары келди, азыр токтоду. Азыр ушул жерден балекеттин баары жасала турган мезгил. Жооп берүүдөн качып жаткан адам ким? Мен урган жокмун, это не я. Амансыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, 15 декабрда расмий сайтына койду. Белгилей кетүүчү дагдай, шайлоонун шаансын көркүнө чыгаргандардын башчысы Шайылдабекова маалымат каражаттарына даярдыктар ойдогудай болгондугун, Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөндөй таптаза шайлоо өткөндүгүн билдирген. Керек болсо, сайтта пайыздык чендер 170%ке чейин көтөрүлүп чыгып, кайра түшүп, үзгүлтүккө учураган сервер дагы сиздин добушуңуздун бурмалаусуна эч кандай таасир этпегенин айткан. Урматтуу саясатчылар, это ошибка маленькой таблицы удобного отображения данных в кратком виде. И она такова и есть. Ни сервер, ни система отображения основного сайта никогда не давала сбой. Все данные достоверны. Я это гарантирую. Бирок биздин иликтөөчү топ мындай билдирүүдөн шек санады. А карапайым калкыбыз бийликтин борбордук шайлоо комиссиянын билдирүүсүнөн күмөн санабайт. Тескерисинче, өлкөнү өнүктүрүү үчүн татыктуу талапкерлер тандалды. Келерки 5 жылда өсүп өнүгөбүз го деп үмүт артууда. Ошол эле мезгилде шайлоонун таза болгондугунан шектенип тургандар дагы жок эмес. Биз буга карата жооп издеп көрдүк. Бийлик билдиргендей шайлоо эгемендик тарыхыбызда болуп көрбөгөндөй таптаза болдубу, же бул иретта адатка айланып калган амалдарыбызды колдонуп, акылдуу урналарыбызды алдаганга жетиштикпи? Жоопту азыр айтып беребиз. Каналга жазылыңыз. Ата Мекен партиясынын тизмеси менен Ак үйдү карай аттанган Али Токтакунов 29 ноябрда таңкы саат 5-терде Facebook баракчасы аркылуу добуштардын саны белгисиз себептер менен уурдалып жаткандыгын билдирген. Али Токтакуновго эсептелген добушчу. Мен толук ат жөнүм Токтакунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде, мындан 5 саат мурда эле 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти? Али мырзанын айтканына ишенбейли десек, Ата Мекен партиясынын түз эфиринде сандар башка болчу. Ал эми таңкы саат 5-терде Али Токтакунов өзү түз эфирге чыккан маалыматта добуштардын кемип калганын көрдүк. Чынында кийинки участоктор санала турган болсо, добуштардын саны кыскарбай эле тескерисинче көбөйүп калмакта. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү андай болбош керек эле дешет. Андай такыр болбош керек, бирок ошол биринчи результат менен азыркы алган добушун деле карап көрсө болот да. Биринчи алган добушунан азыр жок дегенде 1-2 добуш көбүрөөк же болбосо бирдей болуш керек. Азайбайт, 1-2 добушка көбөйүшү мүмкүн. А так азайбайт. Бирок иликтөөчүлөрдүн жүргүзгөн анализине карай турган болсок, шайлоодо шайтан оюндар жакшы эле шапар тепкендей. Эми угуп туруңуз. Шайлоо адаттагыдай эле эртең менен саат 8-де ачылып, кечки саат 8:00 чейин иштеди. Үкөктөр ачылгандан баштап, ар бир 2 саат сайын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы улам берилип жатты. Чынын айтыш керек, шайтан оюндардан калкыбыздын көңүлү калганбы, же дагы бир башка себептер барбы, айтор элдин катышуусу өтө солгун болду. Тактап айтканда, шайлоочулардын 30%дан бир аз өйдөрөөбү гана катышты. 5303 шайлоо участкасы. Шайлоочулардын саны аябай да аз. Бирок ошого карабастан баарыбыз телевизорду үңүлөтүк деп, өзүбүз жактаган талапкер же партия өтүп кетер бекен деген үмүт менен көз ирмебей, көзүмүздө жаш аккыча акыйып карап тургансыдык. Көптөн күткөн шайлоо өнөктүгү дагы аяктап, кечки саат 8-дерде санак башталды. Алгач 10 чакты партиянын бийлик тескеп, борбордук шайлоо комиссиясы чектеп берген 5%дык босого чегинен ашкандыгын көрдүк.
Бул мүнөттөргө карата Ата журт Кыргызстан 26,1%, ишеним 20%, ынтымак 16%. Көпчүлүгү сүйүнүп, сүрдүгүп, кол чаап, алакандарын ысытып жибергенге жетишти. Ал тургай кээ бир оппозициялык маанайды карманган партия өкүлдөрү да мурдага салыштырмалуу шайлоонун таза өтүп жаткандыгын билдиргенге үлгүрүшкөн. Парламентке татыктуу талапкерлер келе тургандыгын айтып ийишти. Эми шайлоо салыштырмалуу, дурус деп айтсак болот, былтыркыга салыштырмалуу. Бул буюрса чымкырык парламент болбойт. Жок дегенде 4 оппозициялык маанайдагы партия өтүп атат азыр. Кечки саат 9-га чукул башталды. Дегенибиз так ошол сааттарда калайык калктын көз алдында катуу жоргосун салып бара жаткан сервер бутунан чалынды. Тагыраагы анын иши үзгүлтүккө учурады. Опытный болуп калганбы, Айтор Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров эми добуштар чындап өзгөрүлө турган убак болгонун айткан. Баары келди, азыр токтоду. Азыр ушул жерден балекеттин баары жасала турган мезгил. Эмне үчүн токтоп калганын билесиңерби? Азыр мына 4 партия баары биригип келип 1 миллиондой добушту алды. Жабылып атканда канча болду эле? Кыргызстан боюнча 1.200.000 жетпеген киши катышты деди. Эгер 4 партия эле миллионду алып алган болсо, калган 3 партияга 200.000 кантип бөлүшөт? Азыр отуруп алып ойлонушат да, ушунун баарын химия башталат. Ооба, дал ошондой болду. Буга чейин жарыяланып жаткан маалыматтар дароо өзгөрүп калды. Мыйзам боюнча участкалык шайлоо комиссиясы жабылганда бюллетендер саналганга чейин эле добуштардын саны борборлук шайлоо комиссиясына автоматтык түрдө келип түшөт. Маселен 2,5 миңге жакын шайлоо участкасындагы урналардан маалымат 20:00-дө негизги серверге келет. Ошол эле негизги сервер билдирүүлөрдү автоматтык түрдө борборлук шайлоо комиссиясынын маалыматтык шайлоо системасынын сайтына жарыялайт. Үстүртөн караганда бардыгы мыйзам чегинде, так өткөрүлүп жаткан сыйт. Бирок биздин иликтөөчүлөр алешемдиктерди байкашкан. Сайттагы маалыматтарда эң алгач Базар Коргон округунан шайлоо өкөгү жабылганда туп-туура 1 мүнөт өткөндө борборлук шайлоо комиссиясына асуунун санагы келип түшкөн. Илим менен технологиянын өнүккөн мезгилинде маалыматтардын көз ачып жумгача келип турушу адамды таң калтырбайт деле. Тилекке каршы таң кала турган жагдайларга туш болдук. Дегенибиз, кээ бир асуулардан санагы 7 декабрда борборлук шайлоо комиссиясына келген. Тагыраагы туура 9 күндөн кийин иликтөөчүлөр БШКнын сайтындагы маалыматтарды такташкан. Анда жарыяланып жаткан маалыматтар боюнча айтсак, асуулардан 28 ноябрь саат 22:46-га карата 2310 участоктон протоколдор келип түшкөндүгү жарыяланган. Бул 95%дан ашык участоктон протокол келип түштү дегенди билдирет эмеспи? Бирок борборлук шайлоо комиссиясынын сайты 2310 протокол 29 ноябрда саат 13:50-дө саналып бүткөндүгүн көрсөтүп жатат. БШК мүчөлөрүнө сайттагы маалыматтарга ишенсек болобу деп суроо салдык. Саат 20 саат 30 мүнөт 42 секундта бул жактан мындай келди деген маалыматтар түшүп атпайбы? Ошого толук ишенип турсак болобу ошо жазылып жаткан маалыматтарга? Ооба, асууга эч ким кийлигише албайт да. Ага эч бир ага ишенбей коюшка мүмкүн эмес. Биз анын асуунун результатын эч ким аңдай албайт да. Эгерде БШК мүчөсүнүн сөзүнө ишене турган болсок, анда шайлоо жараксыз болуп калчудай. Анткени мыйзам боюнча участкалык шайлоо округдардагы автоматтык эсептөөчү урналардан добуш берүү аяктагандан кийин 23 саатка чейин отчет БШКга берилип бүтүшү керек эле. Бирок отчеттордун келүүсү 2, 3, 4, ал тургай 7 декабрга чейин узарган. Маселен, Москвадан жөнөгөн поезд 4 күн аралыгында Бишкекке жетет экен. Автоматтык урнадан жөнөгөн маалымат поездден дагы жай жүргөнбү деген ойго аргасыз такалуудабыз. Бишкектен ат чабым алыс турган Сокулук, Ысык Ата шайлоо округдарынын отчеттору 4-5 күн дегенде араң жеткен. Дагы бир мисал, Көкжар 1156 шайлоо участкасынан келген отчет борборлук шайлоо комиссиясына дээрлик 2 күндө жеткен. Жогоруда белгилегендей, чындыгында автоматтык санактын отчету 1 мүнөттүк да. Ошол эле мезгилде кол санактарда ушундай алешемдиктер кездешкен.
Мыйзамда шайлоочулардын добуштарын кол менен эсептөө добуш берүү аяктары менен башталат жана шайлоочулардын добуш берүүсү өткөрүлгөн жайда добуш берүүнүн жыйынтыктары аныкталганга чейин тынымсыз жүргүзүлөт деп турат. Кээ бир участоктарда, мисалы номер 90-15 шайлоо участкасынан кол санактар дээрлик 8 күнгө чейин созулган. Бирок ал жердеги шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кол санактын отчетун 29 ноябрда эле жөнөткөнүн айтышты. 5 декабрда 90-15 участок эле тапшырган жок. Асуу протоколун деп жазганмын. Демек ага чейин эле тапшырылган экен да. Кайсыл күнү эсиңизде жокпу? Шайлоонун эртеси эле тапшырылган. Эмне үчүн Борборлук шайлоо комиссиясы номери 90-15 шайлоо участкасынын протоколун дароо сайтка жарыялаганды создуктурушту? Бул арада эмне өзгөрүү болгон? Видеодон көрүңүз. 78 000 добуш кайдан алынды? Алар кайда жоголду? Баары келди, азыр токтоду. Азыр ушул жерден балекеттин баары жасала турган мезгил. 11% добуш махинация болгонбу? Протоколдордун акырды толтуруп жатышат. Жок, сиз азыр ушул жерден өңүп атасызчы? Бул кимдин үнү? Мен урган жокмун экен, ия. Видеону аягына чейин көрүңүз, каналга жазылыңыз. Улантабыз. Шайлоо учурунда эмнелер өзгөрдү? Кандай нерселер болду? Эмне үчүн шайлоо участоктарынан келген протоколдорду БШК жарыялабай кармап турду? Жооп бергенге аракет кылалы. Аркы беркиге анча-мынча акыл калчаган адам буга ишене бербесе керек. Эң биринчи кезекте шайлоого катышкандардын саны өзгөрдү. Маселен, добуштун саны чыга электе эле шайлоого катышкандардын жалпы саны жарыяланат эмеспи? Урнага баланча даана бюллетен салынды деген сан эч убакта өзгөрбөйт. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндөгү мыйзамда добуш берүү үчүн үкөктөргө салынган шайлоо бюллетендеринин саны тууралуу маалыматтар шайлоо участоктары жабылгандан кийин дароо бюллетендер менен урналар ачылганга чейин эле Борборлук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилет деп турат. Бирок шайлоого катышкандардын жалпы санын шайлоо өнөктүгү бүткөндөн кийин дароо көрө алган жокпуз. Ошол күнү саат 23:00-га карата 32,82% шайлоочулар катышкандыгы тууралуу маалыматты Борборлук шайлоо комиссиясы бергендиги тууралуу 24 KG маалымат агенттиги жарыялады. Маалыматта 1,215,527 шайлоочу катышкандыгы активдүүлүк Нарын, Талас областарында, ал эми Чүй, Ысык көл областарында катышкандардын саны төмөн экендиги маалымдалган. Ал эми Борборлук шайлоо комиссиясы 15 декабрда сайтына жарыялаган маалыматта бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардын тизмелерине киргизилгендердин саны 3,703,420 шайлоочу болгондугун, добуш берүүгө 1,281,622 шайлоочу катышкандыгы. Бул көрүнүш шайлоочулардын жалпы санынын 34,94%ын түзгөндүгү айтылган. Бирок ага чейин сайтта 1,293,831 шайлоочу катышкандыгы тууралуу да маалымат чыккан. Ошондо 1,215,527 шайлоочу катышты деп берилген маалыматка салыштырмалуу 78 000 шайлоочу көп болуп жатат. Так жообун сиз эле эмес, биз дагы айта албай турабыз. Борборлук шайлоо комиссиясынан тактаганга аракет кылдык. 20 участокты жокко чыгарбадык да. Участоктагы эме шайлоонун жыйынтыктары 20 участокту жокко чыгарып, ошолорду азайтканда жанагы 1,281,000 чыгат. Дагы бир жолу өзүбүз тактап көрөлү. Шайлоочуларга 1,215,000 бюллетен берилди. Албетте мунун протоколго тиешеси жок. Биометрикадан өткөн шайлоого келген адам бюллетенди үкөккө салды. Бирок кийин эле 78 000ге көбөйдү. Мынча сан добуш берүүчүлөрдүн 6,4%ын түзүп жатат. Эгер 5%лык босоого чекке салыштырсак, такыр болбоду дегенде дагы бир партияга мандат алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Таң калтырган жагдайлар муну менен эле бүтүп калган жок. Иликтөөчүлөр дагы башка алешемдиктерди табышты. Маселен, автоматтык эсептөөчү урналардан келген компьютердик санак өзгөрүшү керек эмес. Бирок алардын жогоруда белгилеп өткөндөй өзгөрүп жатканын көрүп атабыз. Бул 28 ноябрда сайттан алынган көчүрмө. Берилген добуштардан 158,038 бюллетен жараксыз деп табылган. А бул учурдагы сандар.
Бул жерде 123.745 жараксыз бюллетенди көрүүгө болот. Айырма 34.000. Пайызга салсак, шайлоого катышкандардын 2,8%-ын түзөт. Ушул сандардын баары кайсы бир талапкерлердин добушу. Тагыраагы кайсы бир партиянын мандат менен камсыз кыла турган сандары. Сандар башаламандыгы ушуну менен эле токтоп калган жок. Кимдер аз добушка, кимдер көп добушка ээ болгондуктары тууралуу маалыматтарды айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Клоп медиасы шайлоо өнөктүгүнө 3000дей байкоочуларды тартканын билсеңиз керек. Алар шайлоодо жүздөгөн мыйзам бузууларга күбө болушкан. Кайсы бир жерде аларга протоколдорду бербей койгондор да кездешти. Протоколдордун ахырында толтуруп жатышат. Көрүп жатканыңыздар, массалык түрдө бюллетендер. Мы стоим даже снаружи ворот, потому что, говорят, там уже никого нет, хотя мы видим, что они считают, никого из наблюдателей внутри нету. Белгилей кетүүчү жагдай байкоочулар активдүү болуп, жыйынтыкты протоколдорду талап кылган шайлоо тилкелеринде тагыраагы 286 шайлоо участкасында оппозициялык маанайды карманган социал-демократтар жана ата мекен партиялары көбүрөөк добушка ээ болушкан. Ошол эле мезгилде бийликчил аталган Ишеним, Ата журт, Ынтымак партиялары азыраак добуш алганын байкадык. Эгерде калган 2208 шайлоо тилкесинде байкоочулардын активдүүлүгү дагы жогору болуп, көзөмөл күчтүү болгондо жыйынтык башкача чыкмак деген ой келет. Тактап айтканда, Ата мекен, Эл үмүтү, социал-демократтар саясий партиялары дагы мандаттарга ээ болмоктур. Маселен, Бишкек шаары менен Чүй облусундагы шайлоо тилкелеринде байкоочулардын активдүүлүгү жогору болгон жерлерде Ата мекен партиясы 1,2, социал-демократтар 1,6%га жогору добуш алышса, тескерисинче Ынтымак партиясы 1,7%га төмөн добуш алганы байкалды. Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, добуш сатып алынууда деген округтарда шектүүлөр шайлоочулардын көп добушун алганы байкалган. Маселен, Токмок шаарындагы номер 70-70 шайлоо тилкесинен талапкер Жансейитов, партия тизмеси менен катталган талапкер Солтобаевдин үстүнөн арыз түшкөн. Эки талапкер тең болжол менен 200дөн ашыгыраак добуш алышкан. Ошондой эле Талас шайлоо округунан Чойбековдун үстүнөн добуш сатып алуу боюнча даттануулар болгон. Чойбеков катарында келе жаткан талапкерден 2,5 добуш көп алган. Ноокаттагы номер 55-65 шайлоо тилкесинде добуш сатып алуу фактысы боюнча Нилуфар Алимжанованын үстүнөн дагы даттануулар болгон. Чындап эле дал ушул тилкеде Альянс партиясы добуштардын 49%-на ээ болгон. Алимжанованын добушунун саны Алтынбек Сулаймановдон кийинки орунга чейин жеткен. Ал эми БШК даттанууну четке каккан. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү боюнча суроолор менен БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабековага телефон чалып, байланышып көрүүнү чечтик. Тилекке каршы төрайымга байланыштыкпы же чындап эле башкага чыгып алдыкпы? Айтор, өзүңүз аңдап көрүңүзчү. Нет, вы знаете, кто я, фамилиям именно айтсаңыз, я вообще первый раз слышу от вас, что это такое, не понимаю вообще. Мына сайтыңызда Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында турат. Жок, байке, вы ошиблись. Во-первых, у меня сайтымда андай жок. Я не этого, не урган жокмун, это не я. Поэтому, что такое риск, да? Риск — это то, с чем надо работать. Какой такой нет у меня никакой шайлоо, я не участвовала, никакой сайт я не заходила. Президент башында турган бийлик адегенде шайлоону таза өткөрүп, дүйнөнү таң калтырабыз деп белсенгендиги белгилүү. Шайлоону калыс өткөрөбүз деп канчалык ооз көптүрбөсүн, добуш саноого келгенде калпыстык кылып, сандар башаламандыгы уюштурулду окшойт. Натыйжада өздөрү каалаган көрсөтүшкө жетишти сыягы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге ачык булактардан алынган, көзгө көрүнгөн маалыматтарды гана айтып бердик. Өзүңүз жыйынтык чыгарып аларсыз. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Биздин каналга жазылыңыз, ой пикири болсо комментарийге калтырып кетиңиз.
Көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.